Убагында кыз жигит болуп сүйлөшкөм, бирок азыркы учурда сүйлөшпөйм. Жок, уже 2-3 жылдан бери сүйлөшпөйм. Жок, мисалы, сиз айтып атпайсызбы, бир жүрдүм, 2-3 күн жүрдүм, а эмне 2-3 жылдан бери сүйлөшпөйм депчи, анан жок, 2-3 жылдан бери сүйлөшпөйм деп, мындай факт в том, что у вас был, да? Бар болчу экен да, жигитиңиз эми суроо. Бир жигит менен жүрдүңүз 2 ай, жакпай калды, андан кийин дагы башка жигит менен жүрөсүз. Ошентип тандап жүрө берет турбайсызбы? Тандап жүрө турбайсызбы? Жок, мен мурда эми ал кичинекей кезиңде болот да. Ар ким менен сүйлөшкөнчү бардык эле бул жерде болгон да, сизде деле болгон да ал нерсечи. Анан Ушул суроо боюнча жооп берип кетейин. Агайын айтып атпайсызбы, кыз жигит болуп жүрсө болобу депчи. Менде деле жигитим болгон, ошол жигитим азыр менин күйөөм, жолдошум. Экөөбүз 5 жыл жүрдүк да. Анан ошол сиз айтып атпайсызбы, кыз жигит болуп жүрсө болобу деп. Мен ойлойм, эгер мындай туура багыт менен, туура ой менен жүрсө, кыз жигит болуп жүргөндүн эч кандай жаманчылыгы жок да. Мисалы биз жигитим экөөбүз 5 жыл жүрдүк. 5 жылдан кийин ага 5 жыл убагында ал мени билди, мен аны билдим. Ата энеси менен тааныштык, биз ата энебизди тааныштырды. Ошо баарыбыз мен карадым, жакшы жигит, ал карады, мен жактым окшойт. Экөөбүз үйлөнүп, азыр мына 2 балабыз бар да. Агай, сиз деле күбө болдуңуз го, мен жигитимди бардык мен тааныган кишилердин баарына ээрчитип барып, кадимкидей эле айтчумун, мен сени азыр тааныштырам бирөө менен. Анан агай сизге деле келип айттым, карап көрүңүз, агай, ушул жигитке мен турмушка чыккан атам деп. Мен ошол 5 жыл убагында мен аны тааныштырбаган кишим калган жок да. Анткени мен ойлончумун да, бул балким мага жакшынакай көрүнүп ататтыр, башка бирөө айтсын деп. Улуусуна да кичинебизине баарына тааныштырып чыктым, анан баары айтты, жакшы жигит дегенден кийин анан турмушка чыктым да. Сиздин айтууңуз боюнча сиз 2 жыл жүрдүңүз, бул ойлонбой туруп жүрүү деп ойлойм да. Мисалы, жүрдүңүз, 2 ай жүрүшөт, 3 ай жүрүшөт, урушуп кетет, эртең дагы башка жигит менен жүрөт, ал жигит башка кыз менен жүрөт. Менен жооп берип болуп кетип атпайбы? Мен экөөбүз 1 жыл сүйлөшкөнбүз, анан 1 жыл сүйлөшкөндөн кийин азыр деле мындай эле сүйлөшүп турабыз, бирок деген убак сааты келгенде кайра анын немеси болот да. Просто биз 1 жыл сүйлөшкөнбүз, анын убактысы келгенде андан кийин неме болот да. Анан эме суроо да сизге, билбейм, башкаларга азыр сизге суроо, жүргөндө кантип жүрүү деген кандай, кантип жүрдүңөр? Экөөңөр кол кармашып сейилдедиңерби же жөн эле телефондон сүйлөшүп жүрдүңөрбү? Кыз жигит болуп жүрүү кантип жүрдүңүздөр? Эми ал кыз жигит ар кимдин оюнда, пикиринде ар турду да, бири-бирин жакшы көрүү. Бул эми биз бак аралап неме кылып жүргөн эмеспиз, мындай эле сүйлөшүп жүргөнбүз да, телефондон сүйлөшүп, ал деген мындай тааныштарыбыз эле болот да, үйгө келгенде көрүп эле жүрчүбүз да. Анан бак аралап деле көп деле сүйлөшчү эмеспиз, үйгө келгенде эле жолукчубуз. Маселе мына ушунда, азыр бүгүнкү күндө кыз жигит деген маселенин көпчүлүгү граждандык нике менен алмаштырып алгандар көп да, бул чындык. Көпчүлүгү кыз жигит болуп жүрүп, кадимкидей эле агай да көп айтат го, эрди катындай болуп эле жашап жүргөндөр да бар да арабызда. Бул аябай бир чоң көйгөй. Жөн эле мындай сейилде бири-бирин билүү эмес. Бул кадимкидей эле жашап көрүү болуп атат да, мындай репетиция деп коет көпчүлүгү. Ооба, репетиция чоң жашоого. Эгер ошол репетициядан кыз өтсө, киши эркек алат, өтпөй калса, аны таштап башка бирөөсүн бечара калды.